Өлкөдө 27-сентябрдан 1-октябрга чейин Digital Week санариптик өнүгүү жумалык өтөт. Ага бир катар иш-чаралар камтылган. Алсак 27-28 сентябрда интернетти башкаруу боюнча форум, 29 сентябрда Кыргызстандын маалыматтык технологиялары, 30 сентябрда электрондук коммерция боюнча форумдар өтөт. Жумалыктын алкагында 1-октябрда боло турган 10-чу эл аралык Digital Fest 2021 форуму дагы бар. Ал креативдүү экономиканын өнүгүшүнө, санарип продукцияларынын экспортуна жана санарип бизнеске арналат. Кийинки аптада баштала турган иш-чараларга Борбор Азиядагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эл аралык эксперттер, Facebook, TikTok, Яндекс, IBM сыяктуу жогорку технологиялык компаниялардын өкүлдөрү чакырылган. Алар артыкчылыктуу багыттар боюнча тийиштүү маалыматтар менен бөлүшүп, өлкөнүн экономикасында маалыматтык технологияларды өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн аныкташат. Ошондой эле катышуучулар маселелерди чечүү жолдорун дагы сунушташмакчы. Ушул технопарктардын биринчи жыйыны десек болот да, бир ушу алгачкы жыйындардан. Анда биз ошо бир багытта кантип иштесек болот, кантип деген маалымат менен бөлүшсөк болот, кантип бир чогуу Центральная Азия регион катары жана ошондой эле батыш өлкөлөрүндөгү мамлекеттерге кандай экспорт чогуу жасашып болот деген багытта иштейли деген максаттарды койдук десек болот.